Салам, урматтуу биздин көрүүчүлөр, силер менен кайрадан сүйүктүү программаңар Балапан шоу. Бүгүн бизге кандай коноктор келгенин билесиңерби? Алар сүйкүмдүү, таланттуу бийчи кыздар. Алар өздөрүнүн мыкты мугалими менен биргеликте келишти. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кыздарыңыз менен чогуу келгениңизге чоң рахмат. Алгач өзүңүздү тааныштырып өтөсүзбү? Мен бийден берген мугалиммин. 47-мектепте өткөзөм бийди. Менин атым Айгерим Карабековна. Сиз канча убакыттан бери балдар менен иштешип келе жатасыз? Иштегениме көп эле убакыт болуп калды. Бир 12 жылдай болуп калды окшойт. Мен ушул ишим абдан өзүмө жагат, ошондуктан кетпей. Көп жылдан бери эле иштешип келе жатасыз. Анан ушул балдарга кандай көңүл бурасыз? Өзгөчө эмнесине көңүл бурасыз? Эмнеси жагат ушул? Негизги жумушум ден соолукка пайдалуу физкультура сыяктуу болуп башталган болчу эң башынан. Анан кийин өзүм мурун гимнастка болчумун. Ошо гимнастиканы үйрөтүп эле анан кыздар шыгуу, уламачыл бийле эстеп чыкты. Андан тышкары бийлерди үйрөнүп эле ошо эң биринчиден ден соолукка ошо пайдалуу болуп башталып, анан өнөрлөрү ачылып, анан ар кандай бийлерди коюп конкурскаларга катышып баштап кеттик. Абдан сонун. Сиздин оюңузча бий балага эмнени тартуулайтындай? Назиктикти, тартиптиби же мүнөздүүбү? Бий кыздарга ийкемдүүлүк, анан өзүнө ошо ден соолугуна пайда, тартиптүү болушат. Албетте бийден көп ошондой жакшы нерселерди алып келет. Көбүнесе ошо жакшы жактары көп экен. Андай болсо, Жылдыздар 47 тобу менен таанышардын алдында бизге даярдап келген бийин чогуу көрөлү.
Эң мыкты, силер абдан жакшы билет экенсиңер. Силер менен таанышып алалы. Атыңарды айтасыңарбы? Мен Кошпаева Ширин Сагымбековнамын. Мен 8 жаштамын. Мен Анарбекова Айлин, 8 жаштамын. 7 жаштамын. Мен Асима Курбанова Аянын. Мен 8 жаштамын. Канча жаштан баштап бийлеп баштадыңар? Мен 6 жашымдан баштап бийлеймин. Мен дагы 6 жаштан. Мен 7 жаштан баштап бийлеп. Барыңар тең 2 жылдан, 1 жылдан баштап уже бийлеп калыпсыңар. Бул бийге силерди ким алып келди? Мени апам алып келди. Мен дагы апам алып келди. Негизги бул бий кружок мектепте, өзүбүздө мектебибиздин ичинде. Анан сабак кыздар деген сабактан кийин эртең мененкисин убакыт окушат. Сабактан чыккандан кийин дароо эле танцга, бийге келишет. Канча бийди үйрөндүңөр? Мен көп бийлерди билемин. Кандай бийлерди билесиң? Индийский, өзбекский, кыргызский жана көптөгөн бийлерди. Сенчи? Мен индийский, өзбекский. Бизди үйрөткөн Айгерим Карыбековна учурда пайдаланып, эжекейиме ыраазычылык билдирем. Абдан сонун. Силердин бийден башка кандай өнөрлөрүңөр бар? Мен ырдаймын, сүрөт тартамын, гимнастика кыламын. Силерчи? Мен сүрөт тартамын, ырдаймын, гимнастикадан. Барыңар тең ырдаганды билет экенсиңер, бизге ыр тартып алып бербейсиңерби? Бийик максат жаралык, бирге өсүп баралык, бийлеп ырдап көңүлдү, биздин сонун балалык, биздин сонун балалык. Кыялга баттабыз, кызык сыр ачабыз, бат эле өсөм деп, биз барыбыз шашабыз, биз барыбыз шашабыз, мекен ата энебиз, айга күнгө теңегиз, жарасак деп намыска, жакшы окуп келебиз, жакшы окуп келебиз, кыялга баттабыз, кызык сыр ачабыз, бат эле өсөм деп, биз барыбыз шашабыз, биз барыбыз шашабыз. Абдан сонун. Бул ырды силерге ким үйрөттү? Мага апам үйрөттү. Сизде турган көптөгөн байгелерди көрүп жатам. Бул байгелер каяктан келди? Бул медальдар менен 1 жылдан чыгып келген кыздардын медальдары. Бул жакта көрүп турган кубоктар, 1-чи орундун кубоктары. Ширин айтып берем деп даярданып аткан. Ширинге. Бул кубокты биз планета танцыдан 1-чи орунду утуп алганбыз. Сонун. Республиканский конкурс болгон, абдан чоң. Ушунча катышуучулар абдан көп болгон, бирок аны карабастан биздин кыздар 1-чиликти алган. Сонун. Чындыгында таланттуу кыздар экен, Жайкы каникул келип калды. Кандай пландарыңар бар? Биз үй бүлөбүз менен Ысык көлгө барууга пландап жатабыз. Биз дагы үй бүлөбүз менен көлгө барабыз. Сонун. Көптөгөн пландарыңар бар экен. Өзгөчө колдоону силерге ким берет? Менин ата-энем, байкем, тайнем, Айгерим Карыбековна мени колдоп турат. Силерди дагы ата-энелердин колдоосу балдар үчүн эмнени билдирет? Ата-эненин салымы абдан чоң. Алар деген кыздар ушундай чоң сценага чыкканда өзүлөрүндөй коркунуч сезими болот. Бирок туугандары, жакындары колдоп турушса, ал сезим, коркунуч сезимдердин баары тарашып, абдан сонун жылмаюу менен бийлеп беришет кыздар. Негизи ата-энелердин салмагы ошо кыздарга абдан чоң. Дайыма колдоп жүрүшөт. Кайсы убакытка чакырба, кечке чакыр, күндүз чакыр, дайыма даяр, дайыма келишет. Ошондуктан ошондой мен ойлоймун, ата-энелердин салмагы көп болгон үчүн ушундай деңгээлдерге биз жетип жатабыз.
ата энелер сиздин оң колуңуз экен топ менен кандай алдыга койгон максаттарыңыз бар? Негизги максат биз ушу кыздарым азыр 1-классты аякташты. Эмдиги жылы 2-класска буларга айтып жатамын. Жакшы билип, дагы андан тышкары ушундай дагы көп арга шаарларга барып келебиз. Көлгө дагы барып ошо эмелерге конкурстарга участие кылабыз. Андан тышкары башка өлкөлөргө да чыгабыз, Казакстанга, Өзбекстанга барабыз деп ошондой ой максаттарды коюп жатабыз. Буюрса эмдиги жылга даярдыктар башталат. Абдан сонун бийди үйрөтүп жатканда сиз тартипти кантип сактайсыз? Негизи эле балдар менен иштешүү абдан кыйынбы? Кыйын, албетте кыйын. Бирок негедир менин кыздарым абдан ушундай акылдуу. Мен тартиптери абдан жакшы. Мен эч качан мындай жинди келтирип уруштурган такыр андай мамилелер болбойт. Менин кыздарым айткандарды өзлөрү дагы жакшы көрөт. Жакшы көргөн ушундай бийди деген дайыма даярданып, эч качан калбайт. Ошондуктан көп деле мамилебиз абдан жакшы. Мени кыздар жакшы угушат. Бийден тышкары кандай чыгармачыл иштерге катышасыз? Чыгармачы иштери мен деген өзүм профессиям деген ушу дизайнермин. Костюмдарды тигемин. Мурун көп убактым болгондо показдарга чыкчыбыз. Азыркы убакытта мен ушундай бий кружогум чоң, кыздарым абдан көп. Ошо кыздардын баарына костюмдарын өзүм тигемин. Ошо ошо мен алек боломун. Сиз дагы кыздарыңыз сыяктуу эле таланттуу адамдардын катарын толуп экенсиз. Эгер бир сөз менен бул топту сүрөттөсөңүз, ал кандай сөз болмок? Жылдыздар. Жылдыздар. Эмне үчүн? Мектептин жылдыз кыздарыбыз. Сонун. Окуучуларыңыз сахнага чыкканда сиз кантип аларды шыктандырасыз? Коркпогула дейм. Бул жөнөкөй эле бий. Бул жашоодо коркпош керек. Алдыга жөнөш керек. Ошо мен кыздарды баарыбыз кол кармашып, ар бир бийлеп чыкканда видео тартабыз. Кол кармашып туруп, эчтекеден коркпойбуз, биринчиликти жеңебиз деп чыгабыз. Мыкты кыздар экенсиңер. Мектепте кандай сабактарды жакшы көрөсүңөр? Мен математиканы жакшы көрөм, сүрөт тартууну жакшы көрөм, жазууну жакшы көрөм. Силерчи? Мен математиканы жакшы көрөм. Мен жазуу, математика, сүрөт тартканды жакшы көрөм. Кайсы мугалимди жакшы көрөсүңөр өзгөчө? Мен Кадабүбү Садыралиевнаны жакшы көрөм. Мен Салтанат Кыштоевнаны жакшы көрөм. Мен Аяны Эрдинисованы жакшы көрөм. Сонун ар бириңердин бир жакшы көргөн мугалимдер бар экен. Анда эмесе биздин досторубуз күтүп калды окшойт. Бүгүнкү күн биз үчүн абдан жагымдуу болду, бирок сиздерди узатардын алдында бир жомок көрүп кетели. Бул жомок жөн эле жомок эмес, жүрөктү жылыткан баян. Андай болсо тынч отуруп, кулак төшүп, Роза апанын жомокторуна сапар алалы. Саламатсыздарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм, балдарым. Анда эмесе мен силерге бүгүн жомоктор дүйнөсүндөгү жомокторду окуп берейин. Балдар, мен силерге төлгөчү бала жөнүндө жомок окуп берейинби? Бул төлгөчү баланын акылдуулугун, кандай касиеттер бар экен, азыр ушу жомок окуп бүткөндөн кийин түшүнөсүңөр. Анда эмесе экранга жакын келип, мага жакыныраак болуп, ушу төлгөчү бала жөнүндө жомогумду уккула, жакыныраак отургула балдар. Илгери бир хан жашаган экен. Анын 40 жигити болот. 40 жигити чогулуп бир күнү ханын казынасынан алтындарын уурдап кетишет. Бирок ол алтындарды ким уурдаганын эч ким билбей калат. Хан болгон жерден издетет, эч ким таппайт, дагы эч ким көрбөйт. Болгон элине хан жар салат. Кимди ким алтындарымды таап берсе, теңин ошол берем дейт.
убакыт билинбей өтө берет. Жоголгон алтындар табылбайт. Хан катуу ойлонот. Дагы бир күнү кыйын деген төлгөчүлөрдү чакырып алып, аларга төлгө салдырат. Төлгөчүлөр дагы таба алышпайт. Хандын 6 айласы кетип, бир күнү абышка менен кемпирдин жалгыз баласын алдырат. Сен менин жоголгон алтындарымды таап бересиң, эгер таппасаң башымды алам дейт. Бала нары ойлонуп, бери ойлонуп, акыры ханга минтип айтат. Ханым, мага 40 күн уруксат бериңиз. 40 күнгө таап берем. Айткандай 40 күн мен сиздин үйүңүздө жашап, 40 күн кечкисин гана төлгө салам. Мага 40 жаңгак алдырып келип бериңиз деп суранат. Хан макул болуп балага өзүнчө боз үй тиктирип берип, 40 күн бакмай болот. Баланын ишенимдүү айткан кебинен шек алган 40 жигит күндө кечинде аңдымай болот. Кантип төлгө салат болду экен деп ойлонушат. Биринчи күнү бала бир жаңгакты алып чыгып, жейт дагы. Мына, эми 49 калды. Бирөө келди деп айтат. Бул сөздү уккан хандын 40 жигитинин бири таң калат дагы, башкаларын айтып келет. Ай, бул кыйын төлгөчү экен. Биздин 40 экенибизди билип койду. Алтырсын бирөө келди, 39 калды деп менин барганымды көрүп тургандай билди дейт. Экинчи күнү дагы бир жигит келет. Ал дагы боз үйдүн сыртына аңдыйт. Бу жолу дагы бала жаңгакты колуна алып, мына ошентип экинчиси келди. Эми дагы 38 калды деп айтат. Бул сөздү уккан аңдып келген жигит дагы таң калып, ал дагы айтып келет. Бул кыйын төлгөчү экен. Биздин 40 экенибизди билип койду. Чыныбызды айтып эле калгандарды кайтарып берели дейт. Буту аксак бир жигит каршы болуп, жок, эртең мен өзү барып аңдыйм. Эгер менин барганымды билип койсо, анда ачыгын айталы дейт. Бу жолу 40 жигит абдан катуу коркуп, буту аксак жигиттин айтканына макул болушат. Эртеси күнү кечинде буту аксак жигит баланы аңдыганы келет. Бала кечки тамакты жеп болуп, дагы бир жаңгакты колуна алып, мунусу да аксак койдой болгон эми го деп, чети кетилген жаңгакты колуна алып, жакшылап карап, мына колума 3-үчүсү келди, эми дагы 37 калды дейт. Бул сөздү укканда баягы аксак жигит коркуп, бизди билип койду деп өзү кирип келет да, болгон ишти болгондой айтып берип, казнадагы жолгон алтын капчыгынын ичиндеги катыл экенин билгизип, бала сырын ичине катып, хандын эмнесин аяп олтурам, 40 күн мени бага берсин, 40 күндөн кийин айтайын деп ойго келип, мен 40 күн болгондон кийин ханга айтам. Хан силерди жумшайт, силер болгон алтындарды алып келгендей болгула дейт. Корккон жигит айыбызды ачып салат деген ойго, бул сунушка макул болуп, сыртка чыгып кетет. Бала ойдо жок жерден алтындар табылып калганына сүйүнүп, 40 күн хандын багуусунда боз үйдө чалкалап жатып, жакшылап эс алат. Качан 40 күн болгондо билмексен болуп, хандын алдына келип, алтындардын кайда катылганын жай сөз менен айтып берет. Хан сүйүнүп, жигиттерин жумшайт. Жигиттери катылуу турган жерден алтындарды алып келип берет. Убада боюнча хан алтындын тегин балага берет. Бала алтындарды алган соң атасы менен энесин алып алыс жакка көчүп кетет да, атасы менен апасын багып, жыргап, куунап, бактылуу жашап калган экен. Мынакей балдар, акылдуу балдар ушундай болот. Силер дагы ата-энеңердин сөзүн угуп, бейбаштык кылбай, жакшынакай болуп акылдуу бала болгонго аракет кылгыла. Бул жомоктор, дүйнөсүндөгү жомоктор, бул силердин акылыңарга акыл кошот, тартип, тарбияга үйрөтөт. Ушундай балдар,
Көрдүңөр балдар, кандай акылдуу бала, ата энесин сыйлап, аябай жакшынакай акылы менен ушундай хандын алтынын таап берип, ата энесине жакшы жашаганга шарт түзгөн. Ушундай балдар. Анда эмесе бүгүнкү жомогубуз ушу менен аяктаймын. Келерки жолугушканга чейин балдарым сак саламатта болгула. Роза апанын жомоктору биз үчүн абдан кызыктуу болду. Анда эмесе биздин кыздар жакындарына салам жолдошсун. Мен салам жолдойм ата энеме, байкеме, тайнеме, чоң апама, чоң анеме жана көптөгөн туугандарыма. Мен чоң апама, тайнеме, атама, апама, бүгүмө, акеме, апчеме салам айтам. Апама, мамама, бөбөгүмө, эжеме салам жолдойм. Урматтуу Айгерим эже, кымбаттуу кыздар, бүгүнкү шоуго келип бергениңиздерге чоң рахмат. Жаркыратып бердиңиздер. Силерге чыгармачылык ийгилик жана алда койгон максатыңыздар ишке ашып, 7 каналга көп келериңиздер. Достор, кийинки программадан жолукканча.